Жалал-Абад Кара-Дария багытындагы жол реконструкциядан өтүп жатат. Аталган жол Барпы жана Сузак айыл өкмөттөрүнүн аймагына кирет. Долбоорго ылайык жалпы 5,5 чакырым жол кеңейтилет жана жаңыдан асфальт төшөлөт. Жолду кеңейтүү максатында жол четине чыккан жеке курулуштар сүрдүрүлүп жатканы да маалым. Кеңейтилип жаткан жолду жалпы жергиликтүү эл колдоп, жолго чыгып кеткен короолорун бузуп, бошотуп беришүүдө. Бирок тез аюз мезгилинен аялдама болуп келген жерге кимдир бирөө 2 кабат имарат салып алып, жаңы аялдама Максимахан Ахмедова аттуу жесир аялдын жер тилкесин көздөй жылып кеткен. Бул аялдын өзүндө 5,5 сотук жери болсо, андан 2 метр жолду кеңейтүүгө жылып берсе, андан сырткары аялдама үчүн дагы жылса, байкуш эне бут коерго гана жери калганын айтып, биздин телеканалга кайрылган. Тегерек четиндеги кошуналары да аялдаманын оорду турса, эмнеге бир адамды сыздатып, анын короосуна жылып кеткенин түшүнө албай турушат. Макул, долбоор боюнча аялдама жылсын. Бирок кеңейтилип жаткан жолдо эски аялдаманын оордуна курулган 2 кабаттуу имарат бузулбай, заңкайган бойдон турат. Жергиликтүү эл мындай теңсиздикти жеңичинен сүйлөшүп алгандардын заманы болууда деп баалашууда. Жергиликтүү бийлик элдин нааразычылыгынан корксо, эски аялдаманын оордуна курулган имаратты бузууга милдеттүү. Колдон келсе, аялдаманы да эски оордуна куруп берсе, адилеттүүлүк орномок деген жергиликтүүлөрдүн пикири эске алынат деп үмүт кыла туралы. Жалал-Абадта Сузак Кара-Дария багытындагы жол реконструкциядан өтүп жатканы маалым. Ага ылайык жалпысынан 5,5 чакырым жол кеңейтилип, жаңадан асфальт басылат. Мунун алкагында Сузак районундагы жүздөгөн курулуштар бузурулуп жатканы белгилүү. Жол четине чыккан мүлкелер тарабынан бүгүнкү күндө наразы тараптар да жок эмес. Максимахан Ахмедованын турак жайынын тосмолору анын каршылыктарына карабай бузурулуп жатат. Ага короосунан 5-6 метр жолго бошотуп берүү талабы коюлган. Үй ээлери мындайда жеринин аянты кыскарып кетет деп кабатырланууда. Биз өкмөткө бередиган жерибизди беребиз. Ундан ашыгын бере албайбыз биз. Остановканы биз үйгө тыгыштырып коюп атат, шерек коюп атат. Онунда калып атат, эски онунда. Мана 2 махаланын ортосуна коюп атат остановканы. Биз шу өзүбүз жерimiz үчүн күрөшүп атабыз. Мизан боюнча. Мизандан четке чыкпаган боюнча. Азыр 7 метр кирип атат азыр. Өзү 1-3 метр бергенбиз. Алдын бурункусу да 3 метр бергенбиз. Эски бийлик, эски айыл өкмөт 3 метр жер беремен деп, 3 метр жерге чек беремиз деп алдап койгон. Балдарыңыз чоңайса балдарыңызга чекти беребиз деп бербей, мана азыр жана 7 метр алып атат. Общий 10 метр жер берип атабыз. Үйдүн жарымын алып коюп атат азыр. 6 сотиктин 3 сотигин алып коюп атат. 3 сотик алып атат азыр өзүбүзгө. Бул жашоого болобу? Чыгып кенен турбайбы? Жашоого эми биз 2 кожалык балабыз, 2 ака-үлкөбүз, бизге болбойт да бул. Долбоорго ылайык бул жайга аялдама куруу пландалган. Ага Ахмедовалардын үй бүлөсү менен биргеликте кошуналары дагы макул эмес. Алар аялдаманы мурдак ордунан бул жерге жылдырууну негизсиз деп эсептешет. Бузуп башка кыла албай аткан үчүн эмне үчүн ошо тияктан кирип мындай буруп чыгыш натурата остановка монобу жолду боюнда болуш керек, туурабы? Автобус туура келип токтош керек. Эмне үчүн эми остановка 70 жылдан бери туруп эми жылып калыш керек? Жылышке каршыбыз биз. Могу көчөдөн балдар чыгат, тиги көчөдөн ham балдар чыгат. Мындай келгенде токунушуп кетиши мүмкүн да. Ушул боюнча өз айтып атасыздарбы? Эмне деп жооп берип атышат? Биз айттык. Айтсак энди булай кулак салат. Жесир хатын болсо ыйлап эле кечеден бери ыйлап табы айнап атат, ооруп калып атат. Эми азыр кошундар сүйлөбөсү келбейди. Мен кошунусумун сүйлөп коюп атам ошол. Эми остановка жайында калыш керек да. Эмне үчүн мына магазинде ошондой остановка болуш керек да. Эмне үчүн эми мононун ичине кириш керек? Азыр үйдүн ичине кирип кетет да. Үйдүн ичине эмне кирет? Үйдүн ичине бул жесир катын болсо, эми зорго кылып аткан болсо, кандай акыйкат болуш керек да, сүйлөш керек да ошону. Азыр остановка мэрге жылып атат. Биякта көчө бар, биякта көчө бар. Ошону мындай караштырып, жакшылап, ойлонтуруп кылса болбойбу? Бул жерге остановка болушуна мен каршымын. Биякта машина чыгат, биякта машина чыгат. Бурда эместесе ошо 2 этаж магазин турган жерде болгон. Ошо жерге көчүрүп берсе жакшы, өзүнүн немеси боюнча. Наразычылар боюнча айттыңарбы негизи? Мээрлер чыгып эле бардык ошону деп атат.
жооп берип атышат негизи? Эч ким эчтеке дебейт, укпай атат эч ким. Негизинен нараачылык аялдамадан улам келип чыгууда, анткени жергиликтүү тургундардын айтымында Союздан бери эски аялдаманын орду дал ушул менин артындагы 2 кабаттуу имараттын алдында жайгашкан. Азыр эми жолду кеңейтүү иштеринин алкагына кандайдыр бир себептерден улам дал ушул Ахмедовдордун үйүнүн алдына жылдырылууда. Ошентип Ахмедовдордун тосмосу бузулуп, аялдама түшө турган жерге белги коюп кетишти. Мындайда кандай жашоо болот деп тынчы кеткен үй бүлө айласын таппай турушат. Энди жашоо бизге кыйын болот да, энди жашоо. Биз энди кире турган дарбазамызды жаап коюп атат да. Энди остановканы ошол жерге тыгып, энди бизи көчөнүн немесин жаап коюп атат. Остановка өзүнүн орду болгондо мына жердечи мурдагы жылдан турган бул остановкачы. Мына 2 этаж здание болуштун алдын ушул жерде болгон. Какой-то ошондо биз эмне эчиткем, что какой-то разрешение берип атат, чүнкү остановка бу жерде стройка болбойт деп разрешение берип аткан деп эчиткенбиз. Анан бийил бу жака жылып атат, эмнеге жылып атат деп сурасак, эч ким бир конкретный жооп берип атат. Планга түшкөн дейт. План эскиче өзүнүн планы болсо керек. Ар бир остановка, ар бир неме өзүнчө энди бийликтегилер билет, биз билбейбиз, энди карапайым эл билбейт да. Ошого энди келдик көрүп атабыз, состояние бузулуптур, энди азыр чечим чыктыбы чыкпадыбы билбедик. Эми ушу бийлик немелерден айыл өкмөтчүлөр бир карап неме берсе жакшы болот эле деп үмүт кылып атабыз эми. Куруучулар долбоордо көрсөтүлгөн план боюнча гана жумуш болуп жатканын, курулуштарды сүрдүрүү иштери жергиликтүү бийлик тарабынан аткарылып жатканын билдирди. Ал эми Сузак айыл өкмөтүнүн орун басары Арапбай Жумабаев аялдаманын эски ордунан жылдырылышы боюнча комментарий берүүдөн карманды. Ал жөнүндө чынында кабарым жок менинче. Эмне үчүн мурдаңкы место элдин баары көрсөтүп атат, тетиги жерде депчи. Ал мен билбейт экенмин анычы кайсы жерде экенин. Азыр биз келгенде фактически ал жерде остановка жок экен. Анан кийин проектиде ушул жер көрсөтүлгөн бизге. Биз эми кагаз боюнча эле иштейбиз. Андан ашып кетпейбиз, андан кемип кетпейбиз. Айылдын немеси бийлиги бузуп берсе, бизге жол тазалап берселер, биз ишти баштайбыз. Бул жерде уже биз пландаштырганбыз, 2-3 күндө асфальт төшөө иштерин баштайбыз депчи. Ошого чейин жетишкенге аракет кылып атабыз да. Bunday nemeler задержка болсо биз да жетишпей калышыбыз мүмкүн. Негизи бул үй башка аларга салыштырмалуу эң көп кирип аткан жер ушул жер болот да негизи. Эми ооба ошондой остановканын эсебинен ошого көбүрөөк кирип калып атат да. Башкалар бир 2 метр, 1,5 метрден гана киришип атат ооба. Бул өзүнүн баягы мыйзамдуу жери да, документи бар, анан компенсация же кандай жол менен сүйлөшүү болот негизи. Азыр эже макул болбой турат да. Бизде өкмөт тарабынан компенсация боюнча цемент, шифр, ошого окшогон материалдар бериле турган биз айттык. Бизге арыз менен да кайрылган, арызына жооп бергенбиз. Ошондой. Демек, мынау эски аялдаманын бул эженин үйүнө жылдырылышына эч кандай комментарий бере албайсыздар? Жок, ал боюнча азыр бере албайбыз. Ошондо канча метр кирип атат бул жака? Азыр бул боюнча жол боюнча иштеген адистер бар. Алар тактап берет. Ошонун негизинде биз азыр жолго чыгып кеткен стройкасын буздурабыз. Ал ортодо транспорт жана коммуникациялар министрлиги жергиликтүү жарандардын үйлөрүн жана курулуштарын бузуу иштери жөнүндө түшүндүрмөлөрдү берүү жана ал жарандарга компенсация төлөп берүү жумуштарын жергиликтүү мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлөрүн маалымдап, жарандарды сабырдуулукка жана туура түшүнүүгө чакырды. Кыргыз Республикасынын автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекетибиздеги жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун кеңдиги жолдун категориясына жараша анык чектелет. Азыркы мезгилде автоунаалардын саны кескин көбөйгөндүгүнөн улам жол тыгындары көбөйүп, жол кырсыктарынын саны өсүүдө. Дал ушул маселени чечүү максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 14 мартындагы автомобиль жолдорунун жээгиндеги жерлерге, жол тилкесиндеги жана жол боюндагы тилкедеги жерлерди мыйзамсыз жайгаштырууну алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча чаралар жөнүндө номер 56 жарлыгы чыккан. Учурда Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги аталган жарлыкты жүзөгө ашыруу максатында жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте узундугу 5,4 чакырымды түзгөн Жалал-Абад-Сузак Кара-Дарыя автожолун реконструкциялоо жол курулуш иштерин аткарууда. Бул долбоордун ишке ашырылышы менен 3 категориядагы жол катары каралып келген Жалал-Абад-Сузак Кара-Дарыя жолу талапка ылайык кеңейтилет.
Ошондой эле долбоордо аялдама, тротуар салуу, лотокторду орнотуу жумуштары каралган. Мындан сырткары Сузактын борборуна жер астынан жана жер үстүнөн жөө жүргүнчүлөр үчүн көпүрө салынат. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.